боюнча өзүм оюмду айттым, аны да кайталагым келет. Мыйзам негизинен керек, бирок ушул 2-3 пункт өзгөртүү керек болчу. Мына азыр менин коллегам айткан, Эмин Токошов айткан маселе дагы өтө орчундуу маселе. Мектептин штатында чарба кызматкери деген жок, урматтуу министр иштеген кишилер. Билесиңерби ошону билбейсиңерби? Бул деген жер иштеткен киши бар анда штатта. Болбогон сөз айтып турганда бул жердечи. Азыр ушул менен биз мыйзамга киргизип, ФПСтин жеринен атайын ушундай жер бөлүнсүн деген менен мектептин директорун ушул иштерге окуучуларды иштеткенге мажбур кылып атабыз. Бул жерде атайын коррупциялык элемент пайда болот. Ушул маселени карабай туруп алып келип атасыңар силер. Экинчиси, азыр айтып кетти да коллегаларым, ата-эненин милдети бул деп. Туура. Анда өкмөт өзүнө алып койсун, мен ысык тамак берип атам деген сөзүнчү. Анда бардыгын берели ата-энеге, толук эле. Биз мына 7 сом берип алып туруп, андан кийин ата-эненин колуна 50 сомго кол салып атабыз мына, ысык тамак болуш үчүн. Шаарда билинбейт бул, айыл жеринде жөнөкөй турмушу бар көп балалуу ата-энелер кимде болот? Ушудан так эле эске алган жоксуздар. Себеби мектепте бул башталат мына мыйзам балалары менен. Мына мыйзам турат, жеке жактарга акча чогултууга мүмкүнчүлүк бар деп туруп, ар бир ата-энеден балаң тамак жесинби сенин? Тыйының жок болсо баласы тамак жебей калат. Биз ушундай теңсиздик алып келип атабыз бул мыйзам менен биз. Ошон үчүн өкмөт өзүнө алган болчу бул маселени. Biz ошол 550 миллионду 1 миллиард кылып туруп, андан кийин тендери жок кылып берип койсок, ошол жетпек окат. Толук. Ошондо өкмөт айтмак, биз балдарды толук ысык тамак менен камсыздык деп. Ушул маселени караган ордуна сиздер мыйзам алып келип, ошол айылдагы карапайым элдин чөнтөгүнө кол салып атасыздар. Негизинен мыйзам керек, бирок ушул 2 пункт алып коюу боюнча сунуш бергенде ушул жерден биздин коллегаларыбыз макул болбой, ушул абалга алып келдик азыр. Ошондуктан мен коллегаларымды чакырып кетем. Кимде ким ушул айыл жериндеги жөнөкөй элдин чөнтөгүнө кол салынбасын десе, бул мыйзамга каршы добуш бергиле. Мен каршы добуш берем өзүм. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз депутат Молодец. Алтыбай Айнура Тойчиевна да. Урматтуу төрага, сиз каршы болбосоңуз